мүмкүнчүлүгү чектелгендерди бул жактын жетекчилиги иштетет деген дагы бир. Он мне как бы в грудь ударил, я об кушетку ударился, от угла. Мынау жери йод менен обработка кылып коюптур. Анан могу мойну болсо кыпкызыл болуп мындайынан кыйылып кетиптир. Кол астыңызда иштеген кызматкерлерди эмнеге кодолоп атасыз? Ошондо деген жана Сапаркул уулу Нурсултан, Куликов Сергей экинчи топтогу майыпты уруп коюптур. Жанына жүгүрүп баргандан биз коркуп кеттик, дагы уруп жибереби депчи. Артка. Эстирак алып барам да, алып барбасаң деген же качып кетет, же азыр бөлүп алышат да. Силер жумушка тартканыңар ушул аймактын ичинде болуп атабы мекеменин же сыртта деп атышат? В кабинет завел и начал по-кыргызски материть меня. Эгерде мен колго салсам, анда коллектив экиге бөлүнүп калчудай. Мыйзамсыз иштер болуп тура, мен сизге деген по факту доказать этип атам. Директор даже маякта бир суицид болгон, ошондо жабыш табады өзүн. Алар кыйкырса сен кыйкырбайсың. Алар сени уруп жиберсе, алар күнөөлүү эмес. Урматтуу көрүүчү, мен Токмоктогу номер 2 психоневрологиялык социалдык мекемесине келдим. Бул жакка келгениmin себеби жумушчуларды, бул жактагы баягы бейтаптарды, мүмкүнчүлүгү чектелгендерди бул жактын жетекчилиги иштетет деген дагы бир сөздөр чыгып жатат. Эмгек жамаатынан нараазычылык бар экен. Ошол боюнча азыр директордун өзүнө киргенге аракет кылалы. Бизге чейин дагы социалдык тармактарда бул боюнча маалыматтар чыккан. Азыр чынбы шыгын мен силерге тактап берем. Кандай болгонун. Assalamu alaikum. Журналисттерлик директору келдик. Сурап кой. Өзүнөн сурап кой. Бирок азыр эмеде отурат. Сурап коеюнчу, өзүлөрү сурап коеюн. Сөз кылып турсаңыз. Билип атам сен сурап көрөрүң да. Азыр комиссия отурат ичинде, директордун ичинде. Мейли, айырмасы жок. Биз ошо комиссияны угуп ошон үчүн келдик, ошонун ичинде биз сага барбыз. Кечигип калдык. Мен барып сурап келейин. Туруп. Темирлан деген келиптир десеңиз, негизи буракка кирсек болобу? Бак. Мен бул жак мындай да, чын айтканда бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелгендер жатат. Анан сөздөрдө кайтарууга алынган объект болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жактын күзөтчүсү кандай дейт, эмне дейт? Башы ие турган негиз бар да бугачы. Саламатсызбы жеке? Жакшысызбы? Директор сиз да? Мен атым Темирлан жеке. Фамилиям Сейитбек уулу, протокол номерден. Келе кой. Сразу суроо берейин, Ооба. Баягы интернетте видеолор чыгып атат да. Сиздер баягы оорулар иштетет деңиздер. Эмнеге? Эми интернетте чыккан видеолор баягы оорулууларды иштетет деген бизде деген мынандай уставта дагы минималдык стандартта дагы оорулууларды мындай жарандууларында 2 сааттан 4 саатка чейин ишке тартса болот деген мыйзам бар да. Анан мен азыр ошо деме документтерди давайте анда ошону барбайт кандай шашпай. Ооба. Азырчы комиссия отурат. Жактачы. Кабинетте мен азыр документтерим бар, эшикке алып чыгайын. Мейли күтүп туралым да. Кагаздарымды алып чыгам дедиңиз эле? Ооба. Ошону улап кетире эле. Кагаздарымды алып чыктым. Мына бул минималдык социалдык стандарт да. Мына ушул жерде дагы бар мыйзам. Биз биякта жашагандарды мындай акыл эсине, жөндөмүнө, мындай ден соолугуна байланыштуу 2 сааттан 4 саатка чейин жумушка тартканга акыбыз бар да. Бирок дагы тактоо иретинде дагы ошо силер жумушка тартканыңар ушул аймактын ичинде болуп атабы мекеменин же сыртта деп атышат? Так, сыртта ушул аймактын ичинде болуп атат, анан сыртта бизде подсобное хозяйство бар да. Анан кээде балдар деген жанагы айтып атышпайбы, бир жака иштегени чыгып кеткен депчи. Андай болгон эмес. Алар деген могу коргондун ичинде жашагандыктан кээ бирде эшикке чыккысы келет да. Бул жерге келген кишилерден эле сурана беришет да, үйүңөргө алып кеткилечи депчи. Барып эле бир жума же болбосо бир күн болсо дагы барып үйдүн тамагын жеп,
ошо үйдө кандай жашайт, ошолорду көрүп келейин деп эле жалдыра берет да. Анан иногда вот тиги бизде спонсорлор бар жакшы, анан ошолордо мындай жакшы бир неме болуп калат экен. Это у нас единичный случай да, бирөө абдан могу жерде бир бизге келип жүргөн токмоктук спонсор менен абдан жакшы мамиледе ата баладай болуп калып, анын үйүнө бат-баттан барып турат да, өзүнүн каалоосу менен. Анан бирок көп жүргүзбөйбүз. Мындай бир жума, 3 күн, ошондон кийин эле бат эле алып келип алабыз да. Кудишов Паша деген баланы. Ал иштеген эмес. Анан Носарев Лёня, мына жерде жүрөт, жакшынакай бала. Ал Бакай атадан келген. Бакай атадан мен 16-жылы бияка которулуп келгенде, бир айдан кийин менин аркаман ошо баланы кайра жөнөтүп беришиптир да. Ал ошо мен бул жерде 8 жыл стажым болсо, ал балага да 8 жыл болду да. Анан аякта болсо достору көп, жаштар көп болчу аякта. Ээн эркин жүрүшчү да. Достору келип турушат бияка. Жыл сайын жайында келип турушат. Анан 8 жылдан бери эле суранат, мен барып келейин, мен балам менен да абдан жакшы мындай мамиледе эле, өзү мындай акыл эси толук бала да. Былтыр бир айга мейманга барып келген. Вот ошол момент бар. Шарттарга карап сыртка чыгарып, жоопкерчиликине мындай камкордук кылып турса болот турбайбы? Ооба, мойнуна илип коебуз жоопкерчиликти. Эми бул жагы макул эми. Кол астыңызда иштеген кызматкерлерди эмнеге кодулап атасыз? Мен кодулаган жокмун. Сиз мени туура түшүнүңүз, мен суроону ушундай берем. Эчтеке эмес. Мен эч кимди кодулаган жокмун. Мен эч качан кодулабаймын. Анан болгондо мен деген талапты катуу коёмун. Себепти жумушка. Ооба, жумушка талапты катуу коёмун. Себепти ар бир кызматчынын өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Ошол милдеттерин так аткарышы керек. Ошону аткарган жок балар. Алар эми баягы так аткарат. Аткарбагандар эгерде мындай бузуп алса, кичине мындай неме бар, трудовой кодекс боюнча бизди баягы выговор, это неме жанагы эскертүү, сөгүш, ушул сыяктууларды берип коебуз кээдечи. Анан момундай аябай кыйнап жумуштан кетирип кетесиң деп андай болгон эмес, эч качан болгон эмес. Жанагы биз көргөн интернетке чыккан маалыматка караганда ошондой эле болгонго? Так, ал жанагы Сапаркул уулу Нурсултан менен это вот тоже единичный случай да. Бул жерге кызматчылар баягы алынып атканда катуу эскертилет да. Бул жерде деген абдан мындай турмуштун оор кырдаалына кабылган, акыл эси жактан жабыркаган адамдар ансыз деле тагдыр тарткан ушундай өтө мындай өтө эле мындай аярлуу катмар да. Анан кийин мен эскертем буларды. Баарын жакшынакай кылып отношение кыласың, оройлук кылбайсың. Алар кыйкырса сен кыйкырбайсың. Алар сени уруп жиберсе, алар күнөөлүү эмес. Эгерде сен урсаң, анда күнөөлүүсүң. Аларга мындай үнүңдү көтөрүп, орой мамиле кылганга болбойт деп мен эскертип, анан киргизем да жумушка. Баарын, Ал функционал бүт баарын деп. Ал милдеттеме? Милдеттеме, функционалдык милдеттемесинде да бар, трудовой договордо да бар. Бул эле жер эмес, баардык эле мекемеде баягы бири-бирине мындай туура эмес мамиле кылуу деген, же эле жумушка жоопкерчилик мамиле кылуу деген болбойт да. Анан ооба да, анан кийин бул кээде болуп кетет экен. Бизде ошондо эмне кылды? Ошондо деген жана Сапаркул уулу Нурсултан, Куликов Сергей экинчи топтогу майыпты уруп коюптур. Качан? 5 июльда жумушка келсем, Завсклад Думанаева ошол жанагы Куликов Сергейди ээрчитип кирди да. Ал мен көргөн кезде азыр тарап калды да. Мынабы жери йод менен обработка кылып коюптур. Анан мойну болсо кыпкызыл болуп мындайынан кыйылып кетиптир. Анан ыйлап, анан ыйлап, анан кийин мага дагы төшүн көргөздү. Төшүм могу жери көк экен. Ортосу көк экен да. Анан эмне болду десем, мен муногу ушу жерди көргөздү да, могу жердеги жолдо кетип баратсам, тияктан складта чыгып, могу жерде кетип баратсам, гүлдү илдеди дейт. Я устал, мен чарчадым, мен эс ала турайын десем, барсеткам бар болчу дейт мындай. Ошол барсеткадан моментип тартты дейт. Анан тартканда ошол момдайынан кыйып кеткен экен мойнун. Кыйып кетиптир дагы, анан кийин түз эле баягы алка жакадан алып сүйрөп барып эле процедурный кабинетке киргизген экен.
киргизип ал жерде болсо ошол күнү анын бир тууган жеңеси Тыным Сейитова Каныша экөө постовая медсестра ошолордун немеси экен да, сменасы, эшикти жаап коюп анан кыргызча аябай сөгүп сен эмне мени укпайсың деп аябай жаман сөздөр менен сөктү дейт. Анан кийин төшкө бир койгондо мен жыгылып калдым дейт. Жыгылып калып кушеткага сүрүлүп кетти дейт, мындайынан бетим. Анан Канышай менин бетимди обработка кылып атып, сени деген мен директорго докладной жазам. Мен сени чын коргонго айдатам деп угрожать этти дейт. А за что дедим дейт. Эмнеге? Мен эчтеке күнөө кылган жокмун. Это вы бьете меня деп неме кылса, нет, мен сен теги Нурсултан болсо айтты дейт. Укол сайып кой буга деп. Мен укол сайганда эмне болот? Укол сайганда уктап калат да. Но ал укол баарына сайылбайт. Купировать во время обострения только купировать. Анын зыяны бар да? Зыяны бар, конечно. Анан кийин ошону маган 5-июльда айтып берди да. Анан мындан кийин мен реакция кылышым керек да албетте. Өзүн чакырттым дароо эле. Өзүн чакыртып анан мындай ойлогом да, бара 4 эле киши, мен отдел кадров Жылдыз, старшая медсестра Мамбеталиева, Думанаева, завсклад, ал дайма Куликовдун жанында жүрөт да. 4-өн алып келип мен ойлогом да, Куликовдон мүмкүн кечирим сурайт. Менден кечирим сурайт, бизден кечирим сурайт. Экинчи кайталанбайт деп айтат мүмкүн. Анан бир мындай легкий дагы бир неме берип коебуз, или сөгүш 6 айдан кийин жок болот. Ушундай деп ойлогом, Нурсултанды чакырып, киргизип, тигил айтты, мени урду, ушинтти, мынтти деп. Анан ошентсек эле жанына чейин жүгүрүп барып, ты почему меня не слушаешься? Я же говорил, что ты подвесил цветы, это же для вас. Деп эле бакырып өкүргөндөн жанына жүгүрүп баргандан биз коркуп кеттик, дагы уруп жибереби деп. Артка. Жанына жолобо. Кач дейм алдагындан. Артка десек эле телефонун ала коюп эле мени кана сөйлөңүзчү дагы, кана эмне деп атасыз деп эле тартып кирди. Анан бул жерде мен түшүндүм, значит, это правоохранительный органдардын кийлигишсиз жок. Ошондо провокация кылды ошондо. Ошондой болду. Анан кийин участковыйды чакырганга мажбур болдук. Анан участковыйларды чакырсак, алар дароо келгенде жок, 3 сааттан кийин келди. 3 сааттан кийин келишти. Анан ушундай болду ситуация деп айтсак, ошо протокол түзүшүп, антиминтип, анан кийин судмед экспертизага кетти биздин врачыбыз менен, врач. Ошо судмед экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Кандай деп? Легкий повлекший деп чыкты. Баягы төш сынып кетпептир. Кудай жалгаптыр, что көгала сынбаптыр, айланайын. Ошо бирок удар болгон чын да. Удар болгон. Легкий повлекший, анан административное наказание деп чыгып келген экен да тегиге. Вот ошондон кийин ушул чатак күчөп кетти да. Андан эмне кылдыңыз? Судмед экспертизанын жыйынтыгы чыгып келди анан. Судмед экспертиза баягы ургандан кийин, участковыйлар келип кеткенден кийин биз аны жумуштан бошоткон жокпуз, аны отстранять этип койдук. Анан кийин тиги 1 айдан кийин жанагы аныктама Токмок ОВДсынын аныктамасы келгенден кийин анан биз аны эмгек кодексинин мыйзамына ылайык аны жумуштан бошоттук. Аныктама эмне деп келдик? Аныктама ошо жанагындай легкий повлекший, анан ал үчүн тиги неме болуп келет экен да, тиги 20 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумушка тартылат, анан дагы бир какой-то бир сумма төлөйт экен да, штраф төлөйт экен да. Төлөдү? Бул жок, төлөй элек. Вроде төлөй элек. Кыскасы аякта иши бүтө элек экен да? Аякта иши бүтө элек. Бүгүнкү күндө койгон талабы кандай болот сиздерге? Бүгүнкү күндө койгон талабы мына баягы күнү профсоюзный чогулуш болгон. Ал профсоюзный чогулушка катышты. Биз анын баарын тең тартып алганбыз, видеосу бар. Келип аябай талап кылды, өзү да тартып жүрдү. Мени жумушка азыр колго саласыз деди.
коллективге. Эгерде мен колго салсам, анда коллектив экиге бөлүнүп калчудай. Анан бул жолу болсо трудовой кодекстин бир мыйзамына толук баягы дал келип атканынан мен трудовой кодекстин профсоюздун чечиминин кереги жок эле мыйзам бар экен, ошол менен мен жумуштан бошоттум аны. Түшүнүктүү. Анан эми мындай да, сиз айтып атасыз, мен жумушчуну кодулаган жокмун, өзүнүн кылган иш аракетине жараша жоопкерчиликке тартты деп жатасыз да. Анан ал жактын дагы жанагы бир интернетке чыккан видеолорун биз көрдүк. Койгон дооматтарынчы. Эгерде такталбай калса, аныкталбай калса кандай кадам барасыз? Так, мен эми ал сизге койгон дооматтар. ооба. Мен эми ал маалыматтар негизи алар туура эмес да. Бардыгы тең туура эмес да. Булар деген каяктан алып мындай нерселерди айтып чыгышты. Жанагы сынган буюмдарды төлөтөт дейбизби? Сынган буюмдар деген ал функционалдык келишимде бир пункт бар. Эгерде ошонун мөөнөт убактысында буюм сынып калса, алар толук мойнуна алат деп, анан өздөрү кол да коюп беришкен. Мен азыр ошол функционалдык обязанностьтарды көргөзөм. Бардыгы тең кол коюп беришкен да. Ал буюмдар эмнеге сынат? Алар деген көзөмөлдөбөй койгондон сынат да. Алар деген тиги жашоочуларыбыз деген дайыма ошо иштөөчүлөрдүн көзөмөлүндө болуш керек. Көзөмөлүндө болбой калганда анан кийин жакшы биздин сонун телевизорубузду кружка менен чаап сындырып салган да подопечный. Эми анда күнөө жок дейм, ал баягы психикалык жактан жабыркаган да. Ошондой да аны караш керек болчу. Ошон үчүн кирген да жанагы милдет деме. Ооба. Анткени мындай учурлар бизде аябай көп катталат да. Биз өзүбүздүн колубуздан келгенди оңдоп бергенге дайыма мындай аракет кылабыз да. Например, жана унитаздар сынып калат, смесительдер сынып калат. Ошолордун бардыгын оңдоп беребиз. Бул жак каржылоо кайсы тараптан болот? Жана жылдык бюджетиңиздер канча? Бул жакта канча баягы сиздердин камкоруңуздарда киши бар? Ушуга маалымат берсеңиз. Биз деген республиканский бюджеттен каржыланабыз. Жылдык объемубуз бизде 70 миллион. Так. Айлык акын баарын кошкондон кийин. Бүт баарын кошкондо. Тамак аштын баарын кошкондон кийин. Айлык акы, медикамент, комуслуги бүт баарын кошкондо да. Так. Канча 250 кызмат алуучу бар. Кызматкерлер 116. 116. Баардыгын бириктиргенде. Баарын бириктиргенде. Штаттык единица бизде 158. Ваканттык месталар көп бизде. Жанагы баягы сөз курулай болбосун да, эгерде мүмкүн болсо жана таяк жеген бала менен сүйлөшсөк болобу? Болот. Эгер сүйлөп бере алса. Сүйлөп бере алат. Сережа, ты никого не бойся, правду, только правду. Ага. Так, я рядом. Хорошо? Ты Кто бил? Султан. Султан? Да. Когда после ужина я хотел охраннику плоский отдать. Он мне отсюда вытащил за штирку. Эту порвал, кушетку порвал, ремешок. В кабинет завел и начал по-кыргызски материть меня. Потом после этого... По-кыргызски? Да. А по-кыргызски я не понял, что дальше было. А потом меня сидел и в грудь ударил. Он сам на форточке сидел, а я на кушетке сидел. Он мне как бы в грудь ударил, я об кушетку ударился, от угла. Потом после этого тоже так. Медсестра потом. А кто отдельно, была медсестра? Какая медсестра? Это Конешайка. Вызвала отдельно и хотела написать докладную. Что я буйный был или материл кого-то. А такого не было. Потом я ушел. Что-нибудь написали? Нет. Бумага чистая стала. И после этого я на улицу ушел. И все, и веревку завязал, где сзади корпуса, и все, больше ничего. Все, спасибо. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр жогоруда кеп болгон Нурсултан Сапарбек уулуна байланышууга белсинип турган чагым. Бул жигитке байланышып эмне себептен майыпты кол көтөрдүңүз, кол көтөргөнүңүз чынбы? Эгер сиз жалган дей турган болсоңуз, сизди эмне себептен жоопко тартышты, жана кандай жоопко тартышты, кандай баягы штраф салган экен,
кандай таризде өттү деген суроолорду берип көрөлү. Кандай дейт бул экен. Мындан тышкары эмгек жамаатында нааразычылык жөнүндө сурайбыз. Ассаламу алейкум. Нурстан мырза, сизби? Мен атым Темирлан, фамилиям Сейитбекулов, журналистмин. Атасы. Нурстан мырза, баягы интернетте ошо сиздердин видеоңуздар чыгып жатат да, мен да сизге тиктоктон да жаздым эле. Ошол номер 2 психоневрологиялык ошо бөлүмүндө эмне жагдай болуп жатат, директор менен эмне болгон келишпестигиңер болуп жатат. Андан тышкары жанагы сизди дагы ошол майыпты урду деп директор айтып жатат да. Ошол жөнүндө биле элек элек. Себеби деген мындай болот, урду деп мен ложный обвинение болот да, мен 3-үндө тургам да, анан 5-inde мен обвинение өтүп атпайбы. Бир эмес 2 сменден өтүп атпайбы биякчы. Кийинки смендер мени принимать этпейт болчу да, урсам тигиндей болсом. Өзүңүз деле адамча мындай акыл эскер болсо ойлоп көрсөңүз. Мен акыл эс болдум беле? Айта бериңиз. Жок, негизи айтам сизге ошо кандай деп ойлойсуз? Анан ошол боюнча жала жаптыңар десем болбой эле, директор эме чакырып туруп тааныш участковыйлар бар экен, алып туруп эле сап бияка эметип ичти да, жалан ачып ичти. Анан кийин бергенден ким берсе ошону каралат экен. Анан ошо Рафсовец деген коллектив каршы болуп атат, эме решениягачы. Администрация урдум, сабадым деген ишенбестик кылып деген эме ошо чечимди да бербей атат. Биякта мыйзамды аябай эле бузуп атат. Азыр данный момент деген эмеден иш козголгонун себебинен муну деген временно отстранять этпей, азыр деген эмеге басым кылып атат да. Коллективди деген экиге бөлүп, национальный эме роздун кылып ошо аябай эмелерди, мыйзамсыз иштерин көбүн эметип атат да биякта. Анан кийин сиздин эмеңизди көрбөм, анан просто угрозалар көп болгон, сизге жазып анан кайрылып тигиндей кандай себеп менен деп да ошо сизге да жооп берген жок мен. Көп деле мондай эмем жок да. Эмне болуп аткан? Сиз азыр өзүңүз чалган үчүн эле мен сизге жооп берип атам. Атак сизден тышкары эле биякта мага керек болсо угрозалар делип атат, черный деле кирип атам, ар кандай положительный отрицательный өзүңүз да түшүнөсүз да. Мындай чөйрөдө жок. Жок, бизден баягы угроза кылган жок болгон, биз жумушубузду эле аткарып атабыз, журналистпиз да, түшүнөсүз эми. Туурабы? Хорошо. Мен баарына даярмын. Бар мыйзам чегинде доказать факт менен да. Сиз жана 5 жана 3 деген жөнүндө кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз. 5-inde мен сменде болчумун да. Июндун 5-inde. Президент болот. Июлдун 5-inde 3-ндө сменде болуп тиги баланы деген эметкенден возбужденный болуп, неметкенде өзүнүн эмесин көрсөткөндө мен аны жетелеп эле алып барып медсестрага алып барам да, алып барсаң деген же качып кетет, же азыр бөлүп алышат да. Мен өзүм жумушумду алып бардым да, директорго айтам деген мондай эме кылып атасың депчи. Анан 2-3 суткадан кийин мен барып кайсы барганча мени биринчи эле директорго даттанышып алыптыр. Анан тиякта 10 чакты өзүнүн балдары бар. Мындай подстава менен заниматься эткенчи больнойлор. Далай эмелер уволить этишти, далай эмелерди поставить этишти, анан ошо мен деген негодный болуп калдым да, анан алар мени поставить этишти, не кылышты билбейм. Ошо 2 сменден кийин мени күнөөлөп атышты. Окуя ошондо 3-ндө болгон. 3-ндө болгон, а мен деген 5-inde обвинять этип туруп, 6-сында деген жумушка кирип атпайбы. Директор мынтип атпайбы? Мен жумушта жок болчумун, жумуштан келсем мага ушинтип даттанды депчи. Тигил жана таяк жеген балачы. Таяк желди деле тагыраагы. Мен келип даттанган күнүндө деле сменге өтүп атпайбы бул? Мен бир таякта 68 бала 1 сааттын ичинде эмне болуп кетет билбейсиң тияктачы. Баштарын жарат, көп эле иштер болот тияктачы. Мыйзамсыз иштер болуп тура, мен сизге деген по факту доказать этип атам. Директор даже маякта бир суицид болгон, ошондо эле жабып таштабады өзүнүн тааныштары аркылуу. Биякта аябай эле эме болуп атат. Коллектив деле аябай нааразы директорчи. Уже 8-чи иштер болот бул жерде. Оокаттарды төлөттү деп интервью берген экенсиздер да, эмне оокаттар, кандай оокаттар беле? Төлөп турбадыбы? Кредитке алып төлөшпөдүбү? Кыздарчы коллектив. Жанагы сиздер жумушка кирип аткандачы, ошо оокаттарды сынса төлөйбүз деген бир макулдук бердиңиздер беле? Мага ошондой кагазды көрсөттү да. Эмнеге сиз оокаттарды төлөп жатасыз деген суроо бердим да менчи. Эфирден эле көрүшөм. Жок. Мага бир кагаздарды көрсөттү да, эфирге да коём анычы, актан эле көрөсүз да. Анан ошол жумушка кирип жатканда ошо оокаттарга жоопкерчилигин алабыз деп кол коюп берди эле. Ошонун негизинде болгон деп атпайбы? Мен азыр машинада айдап бараттым эле мондай. Туура эмес болуп атпы азыр машина айдап баратам да. Ыңгайсыз болуп атат. Кандай сүйлөсөк болот? Түшүнүктүү. Кысасы андай болуптур,
болуп атат анда болгон жок эмес. Доказывать этем, бүт бар, документтер бар. Жанагы неме боюнча, телевизор боюнча деле эмелерим бар. Квитанциям бүт бар. Түшүнүктүү. Ал ден 7 000 сомдук эмес, ал ден 25 24 000 сомдук кредитке алган. Түшүнүктүү. Оформление, бүт бар, доказательство. Түшүнүктүү. Мен азыр машина айдап коюптум эле, кечирип коюптум, оңайсыз болуп атат. Мейли.